орун басары $520.000 para сурап, анын $120.000 эбак алып болуп, анан $50.000 алып жаткан жеринен кармалганы жар салынган транспорт жана жолдор министри алгач бул окуяга таң калып жатканын билдирген болчу. Министрлик кызматты мындан ары аркалоого моралдык укугу барбы жокпу деген суроо кабыргасынан коюлганы да белгилүү. Ал эмес орун басары министрсиз мынчалык ири сумманы пара катары албайт болчу дегендер да басымдуулук кылып жатты. Менин орун басарымды кармоо күтүлбөгөн окуя болду. Эмдигиче ишене албай турам. Эгерде сотто айыбы далилденсе, мыйзамдын чегинде жазасын алсын. Эмне үчүн ал тендерди өзү өткөзбөйт? Бул биринчи вопрос да, ага, бериш керек эле. Эмне үчүн? Замдарына коюп карып, бирөөнүн колу аркылуу пул алганга өтө ыңгайлуу нерсе да бу. Менин билишимде мунун бул өтө өзү да билип туруп бул нерсени отуруп алган. Замының үчүн кайрылат дейм да, тендерди өткөзүү боюнча. Бул дүйнө жүзү интернет булактардан бар дүйнө жүзү Кыргызстанды уят кылды. Өзү ошо кармалган күнүн баштап сразу кетиш керек эле. Уялгандан. Качан коопсуздук кеңешинде дагы унчукпай отурат. Туруп ошол жерде ал президентти сүйлөтпөй туруп кетиш керек эле. $500.000 para алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Коопсуздук кеңешин өткөргөн президент Жээнбеков Жамшитбек Калилов тууралуу өз пикирин билдирди. Министрдин орун басарына байланыштуу жагдайдан улам Калиловдун моралдык укугу тууралуу маселе эми ажоо тарабынан айтылды. Туруңуз, неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкы болуп атат. $500.000, мына мен кыдырып жүргөндө, айлыкча губернатор иштегенде кыдырып жүргөндө, премьер кыдырып кийин айлыкча кандидат болуп жүргөндө, ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апалары, инвалид балдын апалары, баласын карап иштей албай, ушу бизге бир айлык төлөп берип коелучу деп мына ушуну суранышты кече мына чечти, ушул маселеге чечилди. Премьер кол койду өткөндө, ушул болбогон ошол акчага сүйүнүп атышат. Сүйүнүп, биз ушул балабызды багып атып, ушул мамлекет бизди карай баштады, айлык төлөй баштады деп. $500.000 деген эмне деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат, алып келип коопсуз кеңеште отурат бул жерде. Эмне деген шеремендешилик? Өзүм чечтим. Мен мына телге амалдар болуп аткандыгына байланыштуу мен өз каалоом менен арызым жазып бердим. Мен чындыгында бул жерде моралдык укугум жок деп эсептедим. Менин да айтарым ошол мен берген маалыматтын алкагында жанагы иш амалдары жүрүп аткан. Бирок мен ошол жерде именно ошол немеде жумушта менин орун басарым Жусупалиев кармалып калат деп эч качан ойлогон эмесмин. Ошентип транспорт министри элеген кызматынан бошогонун жарыя кылды. Бирок муну менен эле Кыргыз өкмөтүндө жемкорлукка малынган министрлик калбады дегенге болбойт. Бул багыттагы иштер улантылышы зарыл экени айтылат. Тиги чет өлкөгө качып кеткен коррупционерлер деп атабыз. Бул чет өлкөгө коррупционерлерди кармаш кыйын болуп атыптыр. Аябай проблема болуп атыптыр. Мен ойлойм, ушу биздин өзгө мына көзгө көрүнүп турган эле, мына көзгө көрүнүп турган коррупциялар менен биринчи күрөшүп туруп, биринчи ушуларды ордуна коюп албайбызбы? Ушуларды эле ордуна койсок, алар өзүнөн өзү келишет. Биз азыр биздин өзүбүздүн азыр мына арабызда аралап жүргөн, жайгашып алган, орношуп алган коррупцияны жеңе албайт экенбиз. Аларды биз эч качан алып келе албайбыз. Ажонун бул аракетине ар түрдүү өңүттөн баа бергендер бар. Бирок кандай болгон күндө да башка министрлер менен жетекчилердин айрыкча коррупцияга батышы батып алып, бирок эч кимге сыр билгизбей отургандардын жүрөгүнө аз да болсо коркуу сезими салынды болушу керек. Айрыкча укук коргоо, саламаттык сактоо, билим берүү, банк системасын, салык жана бажы тармактарын камтышы керек. Эми кезек ошо министрликтерде кезек ошол эле саналипке каршы турган ведомстволордо калды. Азыр баягы кыргызда жакшы сөз бар да, баягы этегиңди убагында жаап кал дейби, вот ушундай сыяктуу учур келип калды. Бу азыр бүгүнкү күндө тез аранын ичинде саналиптешүүгө кирип, коррупция дегенди токтотуп, тамак дегенди тыйып, менин деле тиги тамагым ошол эле карапайым калктын тамагындай, мен деле
ушулар менен эле тең жашасам эч нерсе болбойт деген сыяктуу өздөрүн соoro түшүп ушул нерсеге келиши керек. Эскерте кетсек, Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны 14 декабрь күнү өткөрүлдү. Анда өлкөнү санариптик жактан өнүктүрүү боюнча чаралар талкууланды. 2019-2020 жылдарга белгиленген концепция тууралуу маалымат берилди. Жайбаракка жүргөнгө бизде убакыт жок, убакыт аз. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.